Арбаңыздар, агайын туугандар, сиздер менен экран аркылуу көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Эгер биздин каналды, биздин берүүнү көрүп аткан болсоңуз, сиз абдан туура тандоо жасадыңыз. Келиңиздер анда эмесе ыймандуу, адептүү, маданияттуу өлкөнү курууга бардыгыбыз бирге жапатырмак салым кошолу. Быйылкы ыйман адеп маданият жылына арналган Нарктуу коом долбоорунун алкагындагы энелер мектебинин турмуш сабактары сиздердин назарыңыздарда. Биз буга чейин аялдан коомдогу орду деген темада сүйлөшүп келсек, бүгүнкү сабагыбыздын темасы эне жана бала деп аталат. Биздин энелер мектеби бир гана турмуш курам деген бийкештер үчүн эмес, жалпы эле аял заты жана каалоочулар үчүн дайыма эшигибиз ачык. Бүгүнкү сабагыбыздын багыттоочусу Кыргыз жолу коомдук бирикмесинин нарктуу энеси Ибраимова Майрам энебиз. Жана сабактын талдоочусу эксперт Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин доценти Зуракан Сарылбекова эжебиз. Жана сабагыбыздын катышуучулары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттери болмокчу. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Арбаңыздар айланайын улуу журт. Калайык калк ушул телепередача аркылуу көп жакшы уңгулуу тарбия таалимдүү көрсөтүүлөр болду. Ошонун катарында бүгүн дагы ошо эне бала тууралуу сабак алып баргандабыз. Бул эне бала түгөнбөгөн дастан. Эне бала бул чарпылып бүткүс чалкайган кең океан десек болот. Эне баланын бул ааламда, бул дүйнөдө орду, бул чексиз, бул мухиттин тереңиндей болгон ыйык сүйүү ошол эненин ак сүтүнөн жаралып, ошол эненин ошол ааламынан жаралган татынакай уул балдар, кыз балдарда ошол сүйүү аркылуу ааламга сүйүү келет. Эне аркылуу аалам жаралат. Эне бул жаратуучу күч. Эне аркылуу бала тарбияланат, үй бүлө аздектелет. Үй бүлөнүн ичиндеги баардык нерсе эненин баягы жүрүм турумуна, касиетине, ошол үй бүлөнү жана төрөлгөн балдарды тарбиялап алып кетүү, ошолорго туура жол берүү бул эненин эң зор милдети дагы, эң зор бакыты. Муну талдап айтканда, муну дүйнө аалымдары, дүйнө философтору чексиз сөздөрдү айтып келген, эне үчүн да, бала үчүн дагы. Эми биздин айтарыбыз бул жашоодо азыркы заманда, мурунку заман менен азыркы заманды салыштыруу бул асман менен жердей. Мурунку замандагы жашоодо өзүңөр билесиздер, бардыгы ата эненин тарбиясы менен, ата эненин айтканы менен, ата эненин ошол кандай багытты кандай көрсөтсө ошондой келишкен. Азыр болсо агымга жараша бул дүйнөнүн баягы технологиянын өскөнүнө, аң сезимдин өскөнүнө, илимдин өскөнүнө бардыгына байланыштуу азыр башкача доордо жашап атабыз. Эми биз эмне деп айтат элек? Азыркы жашоодо энелер багытын туура алып кетсе эле, үй бүлөнүн багыты туура болот эле. Жаштардын баягы астыда келаткан жашоосуна баягы туура багыт берүү жана ошолорду дайыма көздүн карегиндей сактап, ошолорго эч бир убакытты жок кылбай балдарды тарбиялоо бул эненин милдети экен чындыгында. Ата болсо таап ташып, ошол үй бүлөнү карап, ошол үй бүлөнү коргоп, сактап келет. Эне болсо ошонун баарын ордуна коюп, балдарын, үй бүлөсүн тартипке салып, анан келечекте боло турган жашоого намыстандырып, шыктандырып алып кете турган эненин зор милдети. Биз ошол милдетти туура баягы туура багытта алып кетсек, биз жаңылбайбыз деп айтат элем. Бул жерде жаштар отурат, айланайындар. Эми дагы Кыргызда көчөдө жаштар кандай карап турсаң ушунчалык эзилип жакшы сүйүнөсүң. Мына Кыргыздын татынакай кыздары, уулдары илимдүү, билимдүү бардыгы өсүп атат. Бардык жагынан биз жакшы жагынан көргөнгө аракет кылалык. Жаман жагын ошо бир Кудайга тапшырып, ушу балдарыбыз жакшы болуп кетсин. Көкүрөк дүйнөлөрү ачылып, сезимдери бийиктеп,
ааламдык ошо касиеттерди күтүнүп, жана ошо илим билимдин деңгээлине сугарылып, ошо илим билимдин касиети менен байыркы ата тектердин нарктуулугун, салттуулугун, ошол элдүүлүгүн сактап, журтту ыйык тутуп, ата мекенди көздүн карайгындай алып кетүү бул балдарыбызга биз ошону шыктандырып, үйрөтүп, билдирип, көкүрөгүнө салып алып кетүү биздин милдет. Азыркы баягы жашоонун шартына байланыштуу көп энелер балдарына тарбия бере албай кыйналып атышат, алыстап балдарынан алыста жүрүп атышат. Балдар эненин жанында гана, ата эненин жанында гана ошол аң сезимин байыта алат экен. Муну көрүп атабыз. Жаштар көп жерден аябай аксап калып атышат. Мээримге зар болуп калып атат. Баягы муктаждыктарга аябай кемчиликтери көп болуп, жанындагы ата энеси бар балага теңеле албай кыйналып, ызага, анан кандайдыр бир мустактыкка кетип калып атышат. Кудай ошондойдон сактасын дер элем. Баарыңыздардын балдарыңыздарга көкүрөктөрүнө ысык жалын, дүйнөлүк аң сезимдин эң ыйык, таза, баягы илим билимдин жогорусун жана акыл эстин бийиктигин каалар элем. Мен эне катары жаштарга ушул эмне деп айтабыз эми, бул жерде татынакай кыздар отурат. Баягы кыздарды илгери эне баягы тарбиялап кичинекейинен өстүргөн менен кийин кыздарды көбүнчө жеңе тарбиялаган. Жеңенин кол астында болгон. Жеңе кандай болсо, кыз ошондой эмеде өскөн. Ал ошону тиги жеңе менен кызды бири-бирине байлап койгон. Бул эң чоң философия болуп атпайбы бул жерде. Себеби деген жеңе менен кыз бири-бирине карама каршы болбой, кайра жүрөктөш болуп, талапташ болуп, бири-бирин баягы жакшылыктарын үйрөнүп, бирине бири жакшылыктарын үйрөтүп келген. Азыркы жеңелер менен азыркы кыздар эмне болуп атат? Энелерден кеткен катачылык, ошо турмушка аттанып кеткен кызын ошого үйрүлүп түшүп, аркасынан эмне болду, кыйналып калды, курап калды дебей, ошо барган жеринде ошонун жакшылыгын көрсөтө билип, ошого сүйүнө билип, барган жерин кадырын арттырып, барган жерин сыйлап, урматтап, ошо жердин жакшысын чыгарып, жаманын жаап, жаркылдап, келинчек күйөөсүнө жакшынакай жар болуп, бар жогуна кайыл болуп, анан жаманын болсо жаап жашырган үй бүлө болуп кетиш. Ошону эненин милдети ошону түшүндүрүш. Кайрылып ал төркүнгө бара берип, кыбыр эткенди айта берип, кыз ушуну көбөйтө берип. Бул эки куда бул мындайча айтканда эки мамлекет. Ошол чабыштырып, тытыштырбай, ошолорду бириктире турган бала жаралсын, келин жаралсын, кыз жаралсын. Аны ошо илгертен эле кыргыз энелерибиз ошо келинге байлап койгон. Тарбияны ошо келин деген. Кыздан катачылык кетсе, келинди күнөөлөшкөн. Бул мурунку адабият китептердин баарында ошол айтылып келет. Азыр болсо биз ошол адабият китептерин кинодон эле көрүп калдык. Азыр чындыгында ошондой болбой атат. Ошол тарбия менен кыздарыбыз адептүү болгон, бири-бирин сыйлаган, урматтаган. Ушул эле маселе педагогикада кандай болду экен? Анда азыр Зуракан эжебиз тугалы. Арбаңыздар. Мынакей кут түшкөн боз үйдө, куттуу жерде отурабыз. Мына жаштарыбыз менен ушул теле көрсөтүү аркылуу биздин эң алгачкы максатыбыз эне жана бала, ошол экөөнүн ортосундагы мамиле, бул эң чоң күч кубат деп биздин Майрам эже айтып кетти, сөзүңүздө калет жок. Ал эми биз жаштарыбызды элдик педагогикага негиздеп, ата аска тоо, эне боорундагы шылдыр булак, бала ортодо күйүп турган шам чырак деп таалим тарбия берип келе жатабыз. Албетте эненин максаты бул эң алгач эне сүтү жана эне тили менен ошол ымырыкайды күч кубатка бөлөп, мээримге бөлөп, күч кубатка толтуруп, аны өз элинин, өз жеринин атуулу кылып тарбиялоо. Эми биз ушул жаштарыбызга тарбия берүүдө жакшы ата, уулдун жакшысы
атанын даңкы, кыздын жакшысы эненин даңкы дейбиз. Муну биздин жаштарыбыз толук эле түшүнөт. Ал эми биздин күнүмдүк ушул билим берүү процессинде, тарбия берүү процессинде дагы кыздарыбызга келечектеги мугалимдерибизге, келечек үйдүн куту боло турган кыздарыбызга кайрылып кетебиз. Сулуу болуш Кудайдан, ал эми улуу болуш мына кыздар өзүңөрдөн деп. Мына ушулардын терең маанисине түшүнүп, биз колубуздан келген таалим тарбияны дагы берип келе жатабыз. Албетте айтылган насаат, айтылган улуулардан сөз бул өзүнчө табылгыс кенч, бирок бир айрым жаштарыбыз эмоцияга алдырып, айрым жаштарыбыз турмуштук кырдаалга алдырып коюп, барган жеринде же болбосо ушул бир кырдаалдарга туш келгенде туура эмес кырдаалдан чыга албай жаткан дагы көрүнүштөрүбүз көп. Бирок ошондой болсо дагы кыздарыбыз ойлонуш керек. Табиятыбыздан, Кудайдан эгерде бизге ушул улуулукту, сулуулукту берсе, ал эми ушул адам менен адамча мамиле жасап, барган жерибиздин таалим тарбия алып, ошол жердин куту болуш бул өзүнчө, бул адамдын өзүнөн. Мына мен ушуну айтмакчымын. Айтсаңыз апа, мурунку жаштар менен ушул азыркы жаштардын эң негизги айырмасы эмнеде? Эмне үчүн бүгүнкү күндө азыр ушундай тарбиялуу сабактар көп өтүлүп жатат? Мурунку жаштар көбүнчөсү ата-эненин баягы немесинде болгон, карамагында. Ата-эне көп жакшы карап, көп тарбия жагын ата-эне өздөрү баягы милдеткор сыяктуу карашкан, өтө эмеде карашкан. Анан мурунку жаштар кандайдыр баягы социализм убагында тарбияланып, анан ал жаштар көбүнчөсү жоопкерчиликти сезишкен. Жоопкерчилик деген эмне? Бул жерде жанагы биринчи класстан баштап эле октябрёнок, анан кийин пионер, анан комсомол деген бул эң чоң жоопкерчилик болчу. Анан кийин алар ошонун эмесинде шыктанып, эгерде пионерге өтпөй калсаң, кадимкидей бала аябай жаман болчу. Комсомол өтпөй калган бул өзүнчө эле бир уят, ушунчалык бир уят нерсе болчу. Анан ошонун баары шыктандырып турган. Анан азыр болсо андай эме жок, система жок. Азыр баягы өзүнө өзү берилип калган бардык нерсе. Ата-эне көбүнчөсүн балдарды материальный жактан эмеге караганга, материальный жактан камсыздандырганга аракет кылып атышат. А бул духовный жагы, анан еще андан сырткары дагы руханий жактары көп артта аксап калып атат. Тарбиялык жактарында ата-энеге мисалы азыр деле көп ата-энелер баягы көп системалар бар, тиги жаштарды тарбиялай турган методикалар бар. Ошо менен тарбиялап атышат. Бирок баары бир өзүнүн кыргыздын баалуулугу менен тарбиялоо бул эң чоң сапат, анан эң чоң бул байлык бизге. Балдар, жаштарды өзүнүн духунда, өзүнүн патриоттуулугунда тарбиялоо. Биз ошого азыр ошого умтулуп атабыз. Себеби деген көбүнчө жерден баягы атеизм менен андан сырткары дагы көп сырткы агымдардын аркасы менен кыргыздын баалуулуктары экинчи планда калып аткан үчүн биз жаштарды өзүбүздүн байыркы духтагы касиеттүү, ыйык баягы макал лакаптарыбыздын таасиринде, касиеттүү бул эпосторубуздун таасиринде, Манас атанын баягы океандын мухитиндей чалкаган нерсесинде тарбиялоо бизге ушул эң чоң баягы байлык. Биз ошону азыр ошого аракет кылып атабыз. Ошонун деңгээлинде жаштарды ошо көкүрөк ааламы, көкүрөк дүйнөсү деп коет. Адамда көкүрөк дүйнө ачылганда бардык нерсе көкүрөк дүйнөгө камтылган. Көкүрөгү көздүү адам деп илгертен айткан кыргыздар. Көкүрөк көзүң ачык болбосо туюк болуп кыйналып жүрүп өтөсүң. Эчтекени сезбей, билбей, жада калса басар жолуңду тактай албай, таба албай. Ошон үчүн азыркы жаштарды баягы көкүрөк дүйнөсү ачык болуп, көкүрөк дүйнөсү менен илимди да, билимди дагы, тарбияны дагы, анан өзүнүн касиеттүү баалуулугун түпкү баягы кыргыздын ыйыктыгын сезген духта тарбиялоо биздин чоң милдет биздеги. Мен азыр мектеп окуучусумун. Кийин биз келечекте апа болуш үчүн эмнени билишибиз зарыл? Анан жакшы суроо.
эми бул сурооң ал үчүн баягы биринчи ошо тилегине жетсин да, ошо ооба эне да болом биринчи деген. ушу тилегиңе жетсе дагы тилекти ошол тилегиңе жетиш үчүн апаң кандай адам, апаң кандай тарбияда сени тарбиялап атат, кандай тарбияда сага жакшы нерселердин баарын айтып атат, ошону сага тактап берип атат, ошонун баарына көңүл буруш керек. Эне бул багыттоочу, эне деген тарбиялоочу, эң биринчи мугалим эне. Ошол апаң кандай тарбияласа ошонун жолу менен, ошонун баскан изи менен басып, ошонун жакшы жактарын кабыл алып, ар бир адамда жакшы жагы мындай тескери жагы да болот. Бирок жакшы жагын кабыл алып, жаман жагын бул тиги неме экен, бул сабак экен деп коюш керек. Анан жакшы үй бүлө болуш үчүн, мындайча айтканда ата-энени жер каратпаш керек деген ыйык эме болуш керек, намыс болуш керек. Бир туугандарым жер карабасын деген намыс болуш керек. Ошон үчүн бардык богу келин болуп барууда ошол бирөөнүн үй бүлөсүн аттап, ошол үй бүлөгө сиңип кетүүдө бул кыла турган силердин эмеңер азыртадан ошол үйдү кармап калыш үчүн, ошол үйдү алып кетиш үчүн силер ойлонушуңар керек. Азыр жаштар көп жакшынакай эле сүйүп, жакшынакай эле жүрүшүп эле табышып үйлөнүп атышат, бирок баягы кыска болуп калып атат алардын эмеси, никеси. Убакыт түбөлүктүү болбой, убактылуу болуп, бат-бат ажырашып кетип атышат. Кудай ошондойдон сактасын. Андан көрө ошол туура жооп бердиңиз дагы. Туура жооп. Азыр эле апа айтып өтпөдүбү биринчи сөзүн башында? Баягы кыздарды жеңеге байлап койгон дегенчи. Анан Кудай куткалса сенин да жеңең бар болуш керек. Эмне үчүн кыздарды жеңеге байлап койгон деген? Эне мактаган кыздалба, жеңе мактаган кыздал деген бизде элден келаткан эски макал бар. Ошол эле макалдын ичинде бул илгери бизде каймана айтып тарбиялаган да. Бага келиним сага айтам, керегим сен ук дегендей. Анан керегим сага айтам, келиним сен ук дегендейчи. Анан жеңеге эмне үчүн байлап койгон? Жеңе деген сенин кыял чорогуңду сырттан келген билүү да. Биринчи биз кызды тарбиялап, алаканыбызга салып, бөпөлөп, анан кийин бирөөгө үй бүлө узатабыз да. Анан ошо узатканда ал сырттан келген бүлө бизге жаңы бүлө болуп келет, келин болуп келип атат да. Келиндин келгенде кисесинде деген дагы ошо каймана сөздөр бар. Ошо келин келгенде сен кандай экениңдин баардыгын акырындан сырттан келген байкоочу болуп, баардык кылык мүнөздөрүңдү, баскан тургандарыңды баардыгын ал тактап, изилдеп турат да. Анан акырындан жеңе сени тарбиялап, жолго салып, анан кош колдоп узатат. Эң биринчиден ошо жеңең менен ынтымактуу болсоң, жеңең менен бийкечтеп илгери, бийкеч бизде дагы эле болсо жеңелерибиз кызыке бийкеч деп атыбызды айтпай тергешет да. Анан кийин биздин нурунун кызыкелери, биздин нурунун бийкечтери дегендей. Анан ошо жеңелер тарбиялайт. Ошондо жеңе баягы өзү кыз болуп келип, келин болуп, эне болуп атпайбы, жаңы эне болчу. Болочок эне, анан сени дагы ошо кандай эне болушту тарбиялайт. Эң биринчи энеден кетет тарбия, жарыктыкка алып келген. Анан эжени көрүп сиңдешет. Эмне дейт? Байкени көрүп Ошо. Биздин окумуштууларыбыз далилдегендей, 5 жашка чейин сен баланын кулусуң дейт. 10 жашка чейин ал сенин кулуң. 15 жашка чейин ал сенин көчүрмөң дейт. Ал эми 15 жашта кийин же сенин досуң, же сенин касың болот дейт. Ана ушул суроону биздин кыздарыбыз, бийкечтерибиз кандай түшүнөт болду экен, сурап көрөлүчү. Бул биринчиден мунун баары ушул тарбиядан деп ойлоймун. Себеп дегенде бул бала кичинекей кезинде биз анын деген баардык мындай кылык жоруктарын, эркелигин көтөрөт да энечи. Анан ошол үчүн аны сен баланын кулу болосуң деп айтат болуш керек да. Ал эми 10 жашка чейин сенин кулуң деген бул уже акыл эсин таанып калгандыктан сен айткан бүт иштериңди аткарып, сен айтканыңды жасайт да. Ал эми 15 жашка чейин бул сенин көчүрмөң дегени бул бала уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Мисалы кандай тарбия алып чоңойсо, мына ошону өзү эркин, акыл эсин жүгүртүп иш жасаганда мына ошонун кыла алганы бул ата энесинин көчүрмөсү болуш керек да. Ал эми бул
чоңойгондон кийин 15 жаштан кийин же сенин досуң же ошол сенин касың дегени бул жакшы бала кандай тарбия берсең ошондой бала болуп чоңоет. Мына ошол эгер жакшы бала болуп чоңойгон болсо ал сага жан шерик болуп, дос болуп, баары мындай жакшы ортодо жакшы мамиле болуп, мындай пикир келишпештиктер болбойт да. Эгер ортодо деген бала жаман тарбия алып калса же болбосо өзүнө жаман нерселерди жан дүйнөсүнө сиңирип алган болсо, мына ошол бала ата эне менен экөөсүнүн ортосунда мындай пикир келишпестик болуп, мына ошонун айынан карама каршылыктын айынан ушундай кастык болуп калат деген сөз айтылат болуш керек деп ойлойм да. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дейт. Биздин жаштар үчүн ата эне, үй бүлө бул тарбиянын башаты. Ошон үчүн эң биринчи өзүбүз улуулар ата эне өзүбүздүн именно тарбиябызга көңүл бурушубуз керек. Дагы мындай элде сөз бар. Өзүңдү тарбияла, өзүң кандай болсоң, өзүңдүн балаң ошондой болот деген. Же өзүңдүн кызың ошондой болот деген. Ошон үчүн азаматтар эң жакшы жообуңарга биз абдан ыраазы болдук. Саламатсызбы апа? Бүгүнкү күндө ошол жашоо турмуштун кырдаалына байланыштуу көпчүлүк энелер балдарын бала бакчага берип тарбиялатышат да. Сиздин буга көз карашыңыз кандай? Эми бул азыркы заманга жараша балдар баягы аралашыш керек. Көп нерседен кем калбай, үйдөгү бала бул баары бир эле баягы чечкинсиз бала болуп калат экен. Көпкө аралаша албай калат. Көпчүлүк деген көпчүлүктүн арасына барганда баягы өзүн алып жүрө албай, эл менен кандай жүрүштү билбей, баягы бала чайналып калат дагы, анда коркуу сезими же болбосо кандайдыр бир эме сезим пайда болот, сактануу же бирде. Бул бала өтүмсүздүк пайда болот. Бул жерде тартылуу күчү, түртүлүү күчү деген бар. Бул жерде балдар тартылышып, түртүлүшүп, бири-бирин тарбиялап, биринде болгон баягы нерселерди көрүп отуруп, анан жакшы жагын да жаман жагын да кабыл ала беришет балдар. Бирок ошо жакшы жагын ата эне карап туруп, жана жаман жагын ошо эмеден алып салганга аракет кылыш керек убагында. Бул чет мамлекетте бир жакшы жери, бул мектепте биз мектепте мугалимге жүктөп коебуз бардык нерсени, жоопкерчиликти. Аякта болсо андай эмес экен. Аякта мугалим только баягы сабактын оңгусун түшүндүрөт, болду, теманы айтат, болду. Калганын баарын ата эне жүгүрүп, ата эне баягы неме кылып турат экен. Ата эне көз каранды болуп калат экен. Тактап ошону мен ошол жагынан баа бердим. Булар жоопкерчилик, ата эне аябай жоопкерчиликтүү экен да бул жагынан. Балдардын кийинки жашоосунда дагы ошо мектепти бүтүп кеткенде булар аксап калбасын деп ошол бала төрөлгөндөн баштап жанагы секцияларга, ар кандай немелерге алып барганга булар милдеттендирип коет экен ата энени. Эгерде ошол ата эне алып барбаса, эмеден карап турат, бардыгын тең. Карап туруп, анан кийин интернеттен жана эмелерден карап турат экен дагы. Бала 11 класс 12 жыл окуйт экен, 12 жыл окуганда ошол 12 жылдын ичинде балдарга акча топтолот атайын. Ата эненин эмесинен баягы өмүр бою жасаган акчасынан, иштеген акчасынан өкмөт кандайдыр бир процентин балдарга бөлүп турат. Ошонун ичинде мисалы 10.000 еврону балага ошо 10ду бүтүп атканда берет, 12 классты бүтүп атканда. А эгерде жакшы секцияларга алып барып, жагындай футбольный клубтарга же болбосо дагы көп жакшы нерселерге алып барса, дагы үстүнө 3000 евро кошуп берет. Бул баланын кийинки тагдырына баягы жол салып кетиби, иштеп кетеби, бизнес кылабы же окуп кетеби, бул эң жакшы нерсе экен. Эми баягы мен айтайын дегеним ушу да. Мен бир аз токтоп койсом, азыркы биздин жаштарды, биздин мектеп курагындагы балдарды ким биринчи үй бүлө тарбиялайт? Мынакей эң уядан учсаң, эмнени көрсөң ошону аласың. Экинчи, ошол балдардын чөйрөсү. Эң биринчи чөйрө бул мектепке чейинки
курактагы чөйрө балдар бакчасы, андан кийин мектеп тарбиялайт, андан кийин ошол мектептен чыккан жогорку окуу жайларында же болбосо жогорку окуу жайларындагы мамилелеш мына көчө тарбиялайт деп коебуз да. Мынакей ушул талапка, турмуштун азыркы талабына, кырдаалына жооп бериш үчүн биз балдарыбызды ошондой чөйрөлөргө тиги тарбиялана турган чөйрөлөргө биз беришибиз керек. Эгерде бала балдар бакчасына барбай калса, анда жана социалдык жактан социальный чөйрө деп атпайбызбы, балдар бири менен теңтуштары менен мамиле түзгөндү билбей, же болбосо өзүнөн андан кийинки кичүү улуулар менен мамиле түзгөндү билбей, ошол кокус конфликт боло калса, андан чыга алганды билбей, балдар көп эмелерге дуушар болот. Ошон үчүн балдарды тарбиялай турган чөйрөлөргө албетте биз балдарыбызды беришибиз керек. Бирок ошол бергенде дагы, мына көчөдөн келгенде дагы балдарды, же мектептен келгенде да, бала бакчадан келгенде дагы ата эне ошол баланын тарбиясы кандай багытка кетип атыр, туура багытка кетип атабы, жанагы ата эне өзү тарбияланган өзүнүн турмушундагы жол менен кетип атабы, өзүнүн оюндагыдай болуп атабы, ошону көзөмөлдөш керек. Бул жоопкерчилик ата энесинде болот. Жана көркөм дүйнө өнөрү деген бар. Ошо көркөм дүйнө өнөрүнө бул балдардын тартылышы көбүнчөсү жанагындай эмелерге баргандан, өзгөчө жана садиктерге барганда, бала бакчаларга барганда, ошол жерде сүрөт өнөрү, жанагындай пластилинден жасап, ушундай баланы аң сезимин кандайдыр бир эмеге шыктандырууда, бир көркөм дүйнөгө, ошо скульптурага болобу, же жанагындай сүрөткө болобу, же дагы ушундай өзүнүн фантазиясын, ырбийге, жана музыкальный жактары, дүйнөсү ачылат да. Ошол жерде булар баягы өзүн табат. Ошол жерден эле ошо баягы аң сезими күчтүү балдар ошол жерден эле өзүнө багыт алышат. Анан бара өзүн байытып кетет. 41-жылдан 45 жылга чейин согуштан кийин бизде союз болду. Ошо союзда баардык өзүнүн чеги менен, нугу менен тарбиялоо кетти да. Союзда эмне болду? Садиктен мектепке, мектептен обязательно окуш керек, университеттерге, училищалардан техникумдарга, техникумдан университетке болуп мындай аябай билимдерди биз биринин аркасынан бирин кууп, ушундай талкуулоп, анын ичинде дагы тарбиялар аябай көп болчу. Еще бул союз убагындагы тартип дагы күчтүү болчу. Убакты сааты менен көчөгө чыкчык. Убакты сааты менен эненин, атанын айткан дегени менен үйдөгү баардык эмнелердин чеги бар болчу да. Анан азыр эми Ийменүү деген бар. Ийменүү бар болчу. Андан сырткары үйдө тарбияда ата энелер дайыма бизде эски баягы руханий, өзүбүздүн кыргыздын жүрөгүбүздө, каныбызда сиңип калган руханий дүйнө менен каймана айтып тарбиялап келишкен. Бизге дагы даже ата энелер айтпайт эле. Буну кылып кой, тигини кылып кой депчи. Биз өзүбүз ошо ата энелердин кылган эткендерин көрүп эле үйдө эмне жетишпейт, ким эмне колунан келет, кичинекей бөбөктөрүбүздү эмне кылышыбыз керек, андан чоңураак мына 5 жаштан 10 жашка чейин алардын милдети эмнеде, 10 жаштан 15 жашка чейинки балдардын милдети эмнеде, өзүбүз эле өз ордубузду билип, өз жумушубузду аткарып кете берчик. Анан азыр болсо баягы кененчилик берип койду. Демократия келгенден бери. Анан биринчиден, экинчиден баягы жумушсуздук, туруктуулук деген жок болуп калды бизде. Жумуш жок, мурдагыдай заводдор жок, фабрикалар жок. Кечиндеси саат 9-тан кийин балдар көчөдө жүрсө, кармап алып туруп, алып барып бир тартипке салып койчу. Алып барып, ошол бейчеги көчөдө 9-тан кийин жүргөндүгү үчүн же жайдын күнү болсо чөп чаптырып, жаздын күнү болсо арык каздырып, ушундай тартип бар болчу да бизде. Азыр бизде ушул тартип жок болуп атат. Менин өкүнгөндүгүм ошондо да. Бүгүнкү сабагыбызды энебиз Тилек Бата менен жыйынтыктап койсо. Эми жалпы эне менен баланын дүйнөсүнө кааларым айланайындар. Жалпы эненин батасы болсунбур. Бул жалпы аял затынын батасы болсун. Дүйнө аалам жаралганда эне баланы ушунчалык ысык кылып жараткан
жаратканымдын берген батасы болсун, менин батам эмес. Ушул уул кыздарыбыз ыймандуу өсүп, ырыскылуу болуп, энелер менен аталар, ата менен эненин ортосунда, бала менен ата эненин ортосунда ысыктык, бири-бирин сыйлоо, кадырлоо, урматтоо болсун. Бири-бирин сыйлап, кадырлап, бир тууганды кадырлап, ата энени дайыма туу тутуп, ата энени сыйлап, төрүндө отургузуп, ошолорго каарылыгын дөөлөттүү сөөлөттүү кыла турган балдардын ыйык милдети болсун. Тилеген тилегим элибизде, журтубузда тынччылык, молчулук, токчулук жашоо өкүм сүрүп, ар бирибиздин жан дүйнөбүздө тазалык, дилибиз ак болуп, жүрөгүбүз дайыма кубанычта согуп турсун. Энелердин жүрөгү дайыма балдары үчүн кубанычта согуп, балдарынын астыда жашоосуна бир ушунча улуу багыттарды берген энелер, ушунчалык жакшы тарбияны берген энелер көбөйсүн, ошолордун катары өссүн. Ар бириңер шыктанган ошол шайыр Шатман Жакшынакай үй бүлөдө жаркыраган жарык нурду кармаган, ынтымакты, күлкү, шаттыкты кармаган энелер болгула айланайындар. Ошол силер энелердин жаркыраган жарык нуру менен, күчү менен, касиети менен арттагы уулдарыбыз, кыздарыбыз, келиндерибиз, күйөө балдарыбыз шыктанып, өсүп өнгөндөй болсун. Тилеген тилегим эли журтубуз дайыма ынтымакта жашап, ушу Кыргызстаныбызда канча эл жашаса, ар кыл тилдеги жашаган элдердин ар биринин үй бүлөсүнө ынтымак тилейм, ырашкерлик тилейм. Келген жылдын касиет керемети колдоп, ушул жыл мол жыл болуп, бак дөөлөттүү жыл болсун. Жаштарыбыз астыга улам баягы бийиктиктерге, улуулуктарга, илимге, билимге сугарылган жаштар болсун. Айтканыңыз келсин, кабыл болсун. Эне баланын бактысы эч качан ажырагыс болсун деп бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Келеркиде жолугушканча аман эсен болгула. Бизди дагы YouTube'дан көрө аласыздар.